Волк KG сайтынан алынган 9-июнга карата жаңылыктардын кыскача топтому менен тааныштырабыз. Президент Сооронбай Жээнбеков жеңил өнөр жайы өлкө экономикасынын өтө маанилүү тармагы болуп, чакан жана орто ишкерликтин динамикалуу өнүгүп келе жаткан багытына айлангандыгын баса белгилеп, бүгүнкү 9-июн Кыргыз Республикасынын жеңил өнөр жай кызматкерлерин кесиптик майрамы менен куттуктады. Бишкек шаарында 8-июнда Кытай Эл Республикасынын төрагасы Си Цзиньпиндин кыргыз тилинде басылып чыккан мамлекеттик башкаруу жөнүндө китебинин бет ачары болуп өттү. Иш-чарага Кыргыз Республикасынын президенти Сооронбай Жээнбеков катышты. Премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев Ички иштер министрлигинин санариптештирген командалык борборунун курулуш иштери менен таанышып чыкты. Борбордо адамдын жүзүн таануу тутуму киргизилет. Ал бардык видео агымды деталдуу талдап, алдыңкы технологияларды колдонуп, коомдук жана жол коопсуздугун камсыз кылат. Кыргызстандык мушкер Валентина Шевченко бүгүн Чикаго шаарында өткөн UFC 238 турниринин алкагында америкалык Джессика Айды нокаут менен утуп, эң жеңил салмак категориясындагы чемпиондук наамын сактап калды. Бүгүн 9-июнда Казакстанда президенттик шайлоо болуп жатат. Президенттик тактыга жалпысынан 7 талапкер атсалышууда. Айыл чарба тамак аш өнөр жайы жана мелиорация министри Эркинбек Чодоев 2019 жылдын 1-кварталын жыйынтыктоочу чогулушта аймактардагы логистика жана кооперация иштериндеги кемчиликтер үчүн 40 агрардык өнүктүрүү боюнча райондук башкармалыктардын жетекчилигине сөгүш берди. Кыргыз Республикасынын эл артисти, белгилүү режиссер, оператор Нуртай Борбиев 8-июнда узакка созулган оорудан улам 82 жашында дүйнөдөн кайтты. Үй бүлөсүнө жана жакындарына терең кайгыруу менен көңүл айтабыз. Бизге жазылып, Кыргызстанда жана дүйнөдө болуп жаткан акыркы жаңылыктар менен кабардар болуңуздар.